Урматтуу мекендештер, ардактуу кыргызстандыктар, сиздерди Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин атынан аяк оона айынын 23-ү мамлекеттик тили күнү менен чын дилимден куттуктайм. Эгемендиги биздин башкы байлыгы болгон мамлекеттик тилибиз кылымдарды карыткан улуу тил. Бабаларыбыз басып өткөн жолунда далай кубаныч менен кайгыны өткөрсө да, тилин жоготпой, тил аркылуу салт сана, үрп адатын сактап келген. Бул тил менен дүйнөдө теңдеши жок океандай Манас дастаны жаралып, асыл акын Алыкул Осмонов керемет ырларды жазган. Элди түбөлүк эл кылып турган анын тили деп улуу калемгерибиз Чыңгыз Айтматов айткандай, тил бир адамдын жашоодогу негизги мүмкүнчүлүгү гана эмес, бир улуттун башкы байлыгы. Андыктан баарыбыз кыргыз тилин аздектеп, улуттун улуу тилине айланталы. Эне тилибиз бар, эгемен Кыргызстан жашай берет. Дагы бир жолу сиздерди мамлекеттик тили күнү менен куттуктап, өлкөбүзгө биримдик, ала тобузга тынычтык каалайм.